Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылда Иманкулов жана Кодултынар Курбаналиев экөө биргеликте шоу жеке концертин өткөрүп жатышат. Концерт тууралуу кызыктуу учурларын бир гана New TV телеканалы көргөзүп берет. Алдыда биз менен бирге чогуу болуңуздар. Бүгүнкү концертке келген элдин 90% улуу муундар түздү. Мунун себеби дагы бар. Албетте, сатириктердин чындыкты тамашага салып айтканы менен элге жакын. 20 күндөн ашуун даярданып, убакыт сааты келип, мына сахнага чыгабыз деп турган Тынар Курбаналиевди сөзгө тарттык. Мурун саясатчыларды угуп, кодулдарга күлчелек, азыр кодулдарды угуп, саясатчыларга күлүп калдык дейт. Негизи эле көпчүлүк учурда сиздер саясатка көбүрөөк сын тагып, саясатты тамашалап келесиздер. Бүгүн дагы ошол тамашаларга күбө болобузбу? Албетте, бұл қайсыл учурда болбосун, биздин саясатчылардан мүчүлүштүк кеткен учур болсо, кайсыл убакта болбосун бул айтыла турган нерсе. Чу дегенде эле Курбаналиев эл менен амандашып, коомубуздагы акыркы болгон окуяларга токтолуп, түкүрүк темасын козгоп өттү. Кыргыз жакшы жаңылык менен баштайт, жаңа жылды чу дегенде эле түкүрүк менен баштаптыр биздикилер. Каяка токтойт эми Кудай билет эми. Кезегин күтүп сахна артында турган Абдылда Иманкулов жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти сыйлыгын алды. Бул нерсени да элге жаңылык кылып Тынар мырза сүйүнчүлөдү. Рахмат. Кылам ушу өлүлекте берип калганына рахмат эми. Көп жашасын го. Өкмөттөн ушу экели кагаз мактоо баракчасын эмес, ушунча жыл кыргыз сатирасында өзлөрүнүн зор салымы бар элге ушунчалык кызмат кылган бизден агайларыбыз, кодул агайларыбыз, Жаныбек Алыкулов, Манас Бердибеков, Дөөлөт Мадымаев деген агайларыбыз экели мактоо баракчасы өтүп кетти дүйнөдө мынакей. Бир чоң келип ушул рахмат силердин эмгегиңерге деп бир ооз куттуктоо ишин ушул жетекчилерден бир рахмат сөзүн коюп кетти ошолор. Бечара рахмат муну кайсымалда жок, бергенне рахмат ушу кишиге. Ушундай жаңылыктар менен башталып, кече сахналаштырылган сатиралар менен коштолду. Чындыгында эле эл көптөн бери сагынып калган экен. Да. Алло? Да. Кайда жүрөсүң? Баягыдан бери издеп таппай атам, я? Эшкере чыктым эле, эмне болду, тынччылыкпы? Тынччылык болбаганда эмне, согуш чыгып кетти дейсиңби? Кечекиден калган тамак бар экен, ичесиңби же итке бере берейинби? Неме? İlkke carımısın versen de carımısın biske kaldırıp koysan bolabı? Emne? Yok, biz bulardı sağınıp kaldık hele. Tınar menen Abdulda oştele koyup kaldılar da murungu çoңдор менен жанагындай болуp. Азыр эми кел сагынып калган экен, элдер барды кол чаап. Концертти көрүш үчүн мен Каракулжадан конокко келген жермен ушу Бишкекке атайын келип көрүп атам. Концерттин бул юридикалык жактары жагат да, мындай жогорку жактагыларды мындай эметкандары жагат. Туура, сындагандары жагат. Очень жагып атат. Жакшы, рахмат. Bana ele bir bekle жазып koysan kalbayı. Kayısıl pazarga varganda, kayısıl akılesi orada normalni erkektin başına ikinci beklelet diye. Oy büskür. Gel жүрбөй. Demene oyun hoşuna kat жазып kalsın. Men de bekledim, ikinci betine жазып koyatım. 2 саатка созулган концертке эл ыраазы болуп кайтышты. Бул кече 2 күнгө созулат.